Урматтуу төрөгалык кылуучу, урматтуу соттук жыйынтык катышуучулары. Бөгөт коюу чарасын өзгөртүү жөнүндө камакка байланышпаган чаралар тандап алуу жөнүндө менин коллегаларым өтүнүч келтирген экен, мен жок. Мен да толугу менен колдойм. Эмне үчүн? Ушу эмне үчүн деген сөздү айтаардан мурда мен кичине ошо артка бир мындан 8 жыл артка бир кылчайып карап койсом. Өзүмдүн маселемден айтайын. Мен да камакта ушул депутаттардай болуп камакта жатканда, урматтуу төрөгалык кылуучу. Ушундай жагдай түзүлгөндө, так ушул азыркы күндөгүдөй жагдай түзүлгөн Кыргызстанда. Мен кече эле түштүктөн келдим. Ошол жагдайга жакындап баратат да. Багы сокурлук кылып, тоготпозчулук кылып, ак үйдө турган бир 2-3 адамдын кызыкчылыгын коргоп, ошолорго жаман көрүнүп калбайлы. Ошо законду чечип койсок да балажын да калбайды деп отуруп, анан Босбекте кан төгүлүп калган. 17-синде. 18-ин түндө келип алып, мага өкүм окуй турган убакта, убагында судья келет дагы, залга кирип келип эле Бектазаров бөгөт койгон чараңыз өзгөртүлдү. Срочно аксая кетиңиз деп алып чыгып алып кетип калган. Мен кыйкырып калгам. Май сен мага өкүм жарыялашың керек. Бөгөт коюу чарасы өтүп кеткен. Сен тиги жабык эшиктен келип мага өкүмдү жарыялашың керек эле. Мына ошол соттун кейпин кийип калбагыла деп айткым келип атат да. Прокурорлорго да ошону суранат эле. Өзүңөр бу жерде карап отуруп атасыңар. Билмексен, көрмөксен, эч нерсе жок, лиш отурсак болду, тиги кожоюнга жаман көрүнүп калбасак деген саясаттан кетишибиз керек. Болду ал. Кыргызстанда кан төгүлүү болгон. Андан кийин да болгон. Андан кийин 3 жолу болду. Эми 4-үнчүсүндө кетип аткандай болуп атабыз. Мен бардык ушул жерде отургандарга кайрылып коеюн. Сот менен эле бүтпөйт керек болсо. Башка нерсе менен да бүтүп калышы мүмкүн. Башка нерселер менен да булар акталып, ак болуп чыгып калышы мүмкүн. Ошого барбайлычы. Мурдагыдай сокур катачылыктарды кетирбейли Кыргызстан. Мынакай бүгүн Кыргызстанда жалпы улуттук жыйындар өтүп атат. Кече Жалал Абадта эле болсо, эми Жалал Абадта, Ошто үйлөр тигилди. Көлдө, Нарында болуп атат. Эми эртеге мына жогорку ушул 1-май райондук соттун эшигине тигилип калса эмне болосуңар? Мына ошого кетип атабыз. Мен ойлойм. Чечимиңерди мыйзамдын чегинде изилденген сотто изилденген далилдердин негизинде чыгара бергиле. Ну бирок камап отуруп ушуну дагы камап отуруш эмнеге алып кетип атат? Эмне бөгөт коюу чарасын өзгөртпөй, камап, камакта гана отуруш керек, ушу менен гана жыйынтык чыгарабыз деген сокурчулук менен ас окуясы болгон. Бүгүн да ошого кетип атабыз. Ошондуктан мен ойлойт элем. Ушул процессти кимдир бирөө, эмне төрөгалык кылуучу сиздин колуңузда турат. Тарыхый бир мыйзамдын негизинде, азыр эле коллегам айтпадыбы, эгерде президент чындап эле мыйзамдын диктатурасын орнотом десе, пожалуйста. Бөгөт коюп башкарган чарасын өзгөртсө, бүгүнкү өлкөдө болуп аткан жанагы напряженность кичине коомдогу чыңалуу токтолот эле кичинекей. Алдын алуу болот эле, көрөгөчтүк болот эле. Мына ишке келгендер да азаят эле. Боз үйлөр тигилген азаят эле. Мен ойлойм, ошол жагынан дагы сиз эске алышыңыз керек. Ошол чоң бир когаландуу окуянын алдын алып калгандагы эске алыш керек. Сөз түрдө эле жок, кожоюндойдун арканын кылалы, эртең чечим чыгарабыз, бүрсү күнү чечим чыгарабыз, ошондо эле чечип коебуз дегенди коюш керек. Судья деген көз карандысыз. Керек болсо өзү жооп чечим алат дагы, өзү жооп берет анан тарых алдында, мыйзам алдында. Анткени эртең кандай чечиналарын да көрүп атабыз, билип атабыз. Эртең эле ошо туташ эткизип туруп анан кийин кандай ушул тылтыйып отуруп туруп анан тылтыйып баарыбыз отурду көчөгө шарттуу соттолуп калды же мындай соттолуп калды десек, мына ошондо болот. Мен ишенем, буларды ишенет, соттолуучулар ишенет. И бардык ушул жерде отурган элдер ишенет. Эртеби кеч бакталат бирок. Убакыт гана керек. Ал 1 жылдан кийинби, 6 айдан кийинби, 3 айдан кийин сөз акталат булар. Ошондо булар кайра кайрылып, жана ас окуялары бүгүн сүйлөдүп жүрбөйбү азыр? Мына аскер сотунда сурак беришип жүрөт. Ошондо жок дегенде айланайындар. 6 ай эмес, 9 ай камакта отурган эмес, булар 5 ай эле отурган экен, же 6 ай эле отурган экен деп, мыйзамсыз отурат деген мөөнөт азаят кичинекей. Анткени эртеби кечпи мыйзамсыз камакта отурат деген иски болот, арыз болот. Камакка алгандар, анан чечпей койгондор, жооп бере турган да күн келип калат. Мен суранам сизден, урматтуу төрөгалык кылуучу
сизди көп жылдан бери билем. Принципиалдуу экениңизди да билем. Ошондуктан менин коллегаларымдын келтирген өтүчүн толугу менен канааттандырып, ушул баш коргоо чарасын камакка байланышпаган бир чарага өзгөртүп койсоңуз, сиз өзүңүз эле сот процесси эле үчүн эмес, дагы айтып коеюн. Ушу Кыргызстанда боло турган катуу бир чыңалууну кичине жумшаткан болот элеңиз, алдын алган болот элеңиз. Мен суранам, ошондуктан мен жактап аткан Ташиевдин, Жапаровдун, Мамытовдун, ошондой Лисаев, Камчыбеков, Кадырбаевдин баш коргоо чарасын камакка байланышпаган чарага которуп берген.